мына вечный огоньду өчүргөн вандалды 2 саатта табышты. Айза да кызды 2 күн издеп табышкан жок. Негизи изделдиби, изделбедиби деген суроо жаралып жатат бул жерде. Анан статьяны коюп, ала качуу деген статьяны олтурушту. Кандайча билди бул ала качуу экенин. Балки башка ой менен ала качкандыр. Эмне үчүн ала качуу деген статьяны коюп алып, кайдыгер карап олтурушту. Бул жерде министр МВД жана башка жетекчилердин кызматтык орундарыны ээлегендери туура келеби деген маселе жаралып жатат. Бул биринчи эле случай эмес, буга чейин да болуп келген. Бирок СМИга чыгып калган эле случайларды биз угуп жатабыз. Биз өзүбүздү туристтик мамлекет катары тааныткыбыз келет. Бирок интернеттен забит эткенде Google'дан биринчи эле ала качуу дегенде Кыргызстан чыгып жатат. Анан да жөн болбой, артынан өлүмдөр менен коштолуп жатат. Бул аябай өкүнүчтүү нерселер. Биздин мындай куру сүйлөп койгон сөздөрүбүздүн артында адамдардын тагдыры жатат. Жаш кыздардын тагдыры, ата-энелердин тагдыры жатат. Бул маселелерге биз кайдыгер болбосок. Анан МВДнын өкүлдөрү келип, бул жерде өзүнүн отчетторун берип кетсе деп суранат элем. Анан экинчи айтайын деген маселем Кадамжай сурма комбинаты боюнча. Кадамжай сурма комбинаты бардыгыңыздарга белгилүү, Союздан берки келаткан мындай градообразующий дүйнөгө белгилүү комбинаттардын бири болгон. Тилекке каршы недобросовестный инвесторлордун колуна түшүп калып, ал комбинат тонолуудун алдында турду. Анан ушул күнгө чейин комбинатта иштеген калк айлык маянасын албай, пенсияга чыга албай келет. Ошол жактарды коргоп карап берүүчү киши барбы деп Кадамжай эли кайрылуу жасап жатат. Азыркы убакта 2020 жылы жогорку соттун тарабынан банкрот деп жарыяланган комбинат. Анан спецадминистратор дайындалган. Бирок маалыматтарга караганда ал спецадминистратор ошол инвестордун гана таламын талашып келе жатат. Анан райондун калкы кайрылып жатат. Депутаттык комиссия түзүп, ушул маселени карап, бизди коргоп бергиле деген. Колдоп беришиңиздерди суранат элем. Ушул элдин көйгөйүнө. Анан мага кичине убакыт кошуп койсоңуз, дагы бир көтөрчү маселе. Мынабы биздин өкмөт тарабынан Госмат резервке акча каражаты бөлүндү. Азыркы кымбаттап аткан продуктыларды сатып